Сокулукта спорт залда окуучу кыз асынып алды. Сокулук районунда спорт залда 9-класстын окуучусу асынып алды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 23 февралда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө 14 жаштагы БВ аттуу жарандын асынган денеси табылгандыгы боюнча маалымат түшкөн. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө ыкчам тобу аталган жерге барган. Алдын ала маалыматтар боюнча кыз асынып алганы белгилүү болгон. Милиция кызматкерлери сөөктү визуалдык түрдө карап чыгып, анын денесинде аркан изинен башка издерди табышкан эмес. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, экспертиза дайындалды. Бардык жагдайлар такталып, учурда тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жасалма авиабилет саткан аял кармалды. Эки жаранга Москвага жасалма авиабилет саткан жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Ал эки билетти 86 миң сомго сатып жиберген. Жасалма билеттин учуу күнү ушул жылдын 12 февралына белгиленген. Сатып алган жабырлануучулар билетте көрсөтүлгөн убакытта аэропортко барышып, алданып калганын билишкен. Кармалган аял 1998 жылы туулган НН аттуу жаран үй бүлөлүү. Эки баланын энеси. Ал мындай ишке карыздарынын көбөйүп кеткендигине байланыштуу барганын айткан. Учурда алдамчылык беренесинин белгилери менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Шектүүнүн колунда жаш эки баласы бар экендигин эске алып, үй камагына чыгарылган. Тажикстанга аткезчилик жолу менен күйүүчү май ташыган жаран кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, 10 тонна күйүүчү майды Тажикстанга алып өтүп бара жаткан жеринен Кыргызстандын жараны кармалды. Күйүүчү майдын тиешелүү документтери болгон эмес. Автосистерна Лейлек районунун Агарык айылынан Тажикстанга кирип бараткан жеринен кармалган. Маалыматка ылайык, күйүүчү май ташыган жаран чек арадан мыйзамсыз өтүү фактысы боюнча сотко чейинки ачылган иштин алкагында колго түштү. Кыргызстандан Тажикстанга экспорттолгон күйүүчү майдын көлөмү тууралуу так маалымат жок. Эксперттер Кыргыз-Тажик чек арасынан күйүүчү май негизинен аткезчилик жол менен алып өтүлөрүн айтып келишет. Ташкентте белгисиз затка ууланып 5 студент көз жумду. Ташкент шаарында билим алып жаткан 5 студент белгисиз затка ууланып каза болду. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 27 февралда саат 20:50 Ташкенттин Юнусабад районундагы жеке үйлөрдүн биринде Өзбекстандын борборундагы 3 башка университеттин 5 студентинин сөөгү табылды. Соттук медициналык экспертизанын алдын ала корутундусуна ылайык, студенттердин өлүмүнө белгисиз зат менен курч уулануусу себеп болду деп айтылат маалыматта. Министрликтин маалыматына ылайык, Ташкент шаарынын Юнусабад районунун прокуратурасы студенттердин өлүмү боюнча Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинен өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу натыйжада бир нече адамдын өлүмүнө алып келген беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Учурда кылмыш иши башкы прокуратуранын көзөмөлүнө алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен Казакстанга барат. Президент Садыр Жапаров 2-3 мартта мамлекеттик сапар менен Казакстанга барат. Президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшекеев билдиргендей, Жапаров Казакстандын лидери Касым-Жомарт Токаев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эки тараптуу кызматташтыктын өз ара байланыштардын мындан ары келечеги талкууланат. Сапардын жүрүшүндө Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев, премьер-министри Аскар Мамин, мажлистин жана ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуулары белгиленген. Казакстан менен кызматташтыгыбыз жогорку деңгээлде. Иш жүзүндө бардык чөйрөлөрдө оң динамика бар. Биз Казакстан Республикасы менен стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштык мамилелерди мындан ары чыңдоо максатын көздөйбүз, деди Дастан Дүйшекеев. Мектеп куруп берүүнү өтүнгөн балбайлык окуучу Жапаров менен жолукту. Балбайлык окуучу Бекболот Турдушев президент Садыр Жапаров менен жолукту. Ал Instagram баракчасына өлкө башчысы менен жолуккан учурда тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына президент окуучу бала менен жолугууга убада бергенин белгилеп кетти. Бекболот Турдушев мектебинин эскилиги жеткенин айтып, 2 кабат мектеп салып бериңиз деп өлкө башчысына кайрылгандан кийин интернет жылдызына айланган. Ошондон кийин Бекболоттун Жапаров менен жолуга турганы тууралуу маалымат тарган. Президенттин маалымат кызматы Жапаров Россияга болчу сапарынын алдында окуучу бала менен жолугуу каралган эмес дешкен.
Мотуевдун ойнок колу сүрөттө да ачыкталды. Кара кеченин көрөлү аталган Нурлан Мотуев коомчулукта тез-тез төшөк жаңыртуусу менен да коомдун көңүл чордонунда орун алган. Акыркы жолу жаш кызга үйлөнгөнүн айтып, керек болсо ал да намаз окуйт деп жашырып, аялын видео камерага тартып да чыгарып катуу талкууга калган эле. Октябрь төңкөрүшүнөн кийин дайыны чыкпай калган Мотуев өзүнүн аудиториясын жогото баштаганын сезгенби, Айтор жаш жубайынын төшүн кармап түшкөн сүрөтүн социалдык тармактарга сала калып, кайрадан элдин кулагын кызытууда. Саясат менен кадамын баштаган Мотуевдин мындай арзан пиарлары акыркы кезде өтпөй баштаганын деле сезе элек окшойт. Булак аргумент KG. Нурлан Насиптин жаңы ырын уккан атасы көзүнө жаш алды. Белгилүү ырчы Нурлан Насип атасына арнап ыр жазып, анын кыска бөлүгү менен соц тармактагы баракчасына бөлүштү. Ырына клип тарттырып, аны биринчилерден болуп үй бүлөсүнө көрсөткөн. Атасы клипти көрүп көзүнө жаш алып, баласына ыраазычылыгын билдирген. Атай сюрприз кылып атканбыз. Голдон миллионуз. Даже birinci bölümünde Асел Кадырбекова: жеке жашоомдо өтө жаман нерселер болуп жатат. Мындай пикирин ырчы Асел Кадырбекова жеке Instagram баракчасына жазды. Публиканы сиздерди аябай сагындым. Дарыгерлер толук өзүмө келүүгө эң аз дегенде дагы жарым жыл бар дегенге карабай, мен сиздер менен көрүшүүгө сабырсызданып жатам. Сиздердин курчооңуздарда дагы да батыраак өзүмө келериме ишенем. Учурда жеке жашоомдо өтө жаман нерселер болуп жатат. Бирок бул тууралуу кийинчерээк айтам. Эң негизгиси жашап жатам. Кызым үчүн акырындан өзүмө келем. Муну менен жашоо токтоп калбашына ишенем, деп жазды ырчы. Москва шаарындагы мекендештер Баткен облусунун тургундары Тажикстанда кармалып турганы боюнча президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Алардын айтымында жарандар мыйзамсыз кармалган. Ошол эле учурда өкмөт өкүлдөрү так маалымат берүүсүн талап кылышты. Баткен облусунун Элек районуна караштуу Арка айылынын мал базарынан 16 февраль күнү саат 2:03-дө Орозов Дөөлөтбек, Матраимов Сейитбек, Бурканов Сүйүндүк мал алып кайткан жеринен Кыргызстандын жеринен кармалып кеткен. Күч органдары күч колдонуп өздөрүнүн аймагына алып кирип кеткен. 21 февраль күнү эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү жолу алмашуу жолун кабыл алынган, бирок дагы эле чыга элек. Assalamu alaikum, hurmatli Qirg'iz elim. Assalamu alaikum. Bizdin hurmatli prezidentimiz Sadir Nurxo'jayevich jana UKMK başçısı Hamchek Qadishayevich biz vaqt bilan kelib yurgan Moskvadagi Qirg'izistonning jarandari sizlarga qayrilamiz. Hurmatli prezidentimiz Batken chegarasi bo'yicha көптөгөн азыркы убакта өтө кырдаал күч бойдон калып атат. Кыргызстандын жарандарыны 16 февраль күнү Арка айылындагы Малбазардан мыйзамсыз түрдө Тажик погранслужбасы алып кирип кеткен бойдон жашыктар ушул Кыргызстан аймагына чыгарып бере элек сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бирок жыйынтык жок. Мен муну менен эмнени айткым келет? Урматтуу Садыр Нурхожоевич жана Курчат Кылышаевич, Баткен чегарасыны чечип алмайынча контрабанда өтүп аткан бул жолдорду жаап, бизден продукта, бензин, свет, суу бардык нерсе бизден кирип атат. Биз ушул рычагды колдонуп, убактылуу токтотуп туруп, чегараны чечип алмайынча ушул нерсени суранат эле көзүңүздөр көзөмөл болуп, анан ушул сүйлөшүүлөрдү тездетип, ушул Кыргызстандын жарандарыны эч кандай күнөөсү жок Кыргызстандын аймагынан алып кирип кеткен бойдон алып чыга албай атабыз. Ушул нерсени кийлигишип, Кыргыздын жарандарын чыгарып, ошол границадагы элдердин коопсуздугун күчтөндүрүп, анан ушул граница маселесин убактыраак кийлигишип көзөмөлүңүзгө алсаңыз. Бизди бул жактан ушул маселелер биз кайдыгер карабай, жүрөгүбүз ооруп турган учур сиздерге мажбур кайрылуу жасап атабыз. Алдын ала чоң рахматыбызды айтабыз. Assalamu alaikum. Kırgız kalay kalkışatım jana Kırgız elinin biйлик өкүлдөрү, сиздерге биз Москва жериндеги мигранттардын кайрылуусунун себеби Баткен областындагы кармалган 4 жаранды ошо качан чыгарып берет
ошону бизге так маалымат берип койсоңуздар бизге жакшы болот. Кайрылууларды жасап атабыз, бирок эч кандай бир бизге результат жок болуп атат. Ассаламу алейкум. Урматтуу Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү, мен сиздерге бирден бир кайрылып жатканымдын себеби Баткен областынын губернаторунун замы Азаттыкка маалымат бергени боюнча Тажикстанда кармалып турган жарандардын ата-энелери барып жолугуп сүйлөшүп турат, абалдары жакшы деп маалымат берип атат. Бул бири да чындыкка дал келбеген үчүн мен сиздерге кайрылууга туура көрдүм. Бүгүнкү күндө Тажикстанда кармалып турган жарандарыбыз менен эч кандай ата-энелери же байланыша албай атат, же жолуга албай атат. Урматтуу журналисттер, силер да ушул маалымат таратканда туура маалыматты таратып жүрүшүңүздөрдү өтүнөм. Эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү жолугуп, акимдин деңгээлинде сүйлөшүү болуп, алмашуу чечимине колдор коюлуп, бирок бүгүнкү күнгө чейин алмашуу иштери алдыга жылбай токтоп турганына байланыштуу биз Москва шаарынан мигранттар кайрылууга туура көрдүк. Ушул Тажикстанда кармалып турган жарандарыбызды эртерээк бошотуп, Кыргызстанга кайтарып берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Бүгүнкү күндө бир туугандары, ата-энелери канчалык рыжалатта болуп, ыйлансырап, барбаган жери, какпаган эшиги калбады. Ошону өзүңүздөр бир карап, көңүл коюп чечип берүүңүздөрдү өтүнөбүз.